Саламатсыздарбы, сүйүктүү менен катталуучуларым, көрөрмандарым. Бүгүн мен сиздерге эч кандай продукциялар же болбосо бизнес мүмкүнчүлүк жөнүндө сөз кылгым келген жок. Сиздер менен бүгүн такыр башка темада баарлашкым келип атат. Ал эми ким менин бул видеомду биринчи жолу көрүп аткан болсо, каналга катталып коюуну унутпаңыздар. Бул каналдан сиздер Forever Aloe Vera компаниясынын баардык жакшы мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө, тактап айтканда, кошумча киреше же олуттуу бизнес же болбосо ушул компаниянын интернет магазининин эко продукциялары жөнүндө, саякаттар жөнүндө деги койчу, биздин бактылуулугубузга тиешелүү болгон абдан көп бир мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат угасыздар. Менин аты жөнүм Максат, компаниянын менеджери боломун. Каналыма кош келиңиз. Бүгүн сиздерге сөз кылуучу тема эмне үчүн биздин каалоолорубузду же максатыбызды тетрадка жазуу маанилүү. Мына ушул жөнүндө сөз кылгым келип атат. Биринчиси, чтобы ошол биздин каалоолорубуз аткарылышы үчүн керек. Анткени 1979 жылы Гарвард университетинин студенттерине атайын изилдөө жүргүзүлгөн. Канча пайыз студенттер өзүнүн максаттарын кагаз бетине түшүрөт деп. Ошондо ошол студенттердин 3 гана пайызы кагаз бетине өзүнүн каалоолорун жазышкандыгы белгилүү болгон. Ал эми 13 пайызы алардын максаттары, каалоолору болгон, бирок кагаз бетине түшүргөн эмес. Ал эми калганы 84 пайызында эч кандай бир каалоолору, максаты деле болгон эмес, жазылган дагы эмес. Ушул эле студенттерге кайра 10 жылдан кийин изилдөө жүргүзгөндө, жанагы 13% адамдар бар эмеспи? Каалоолору болгон, бирок жазылбаган. Ошол 13% студенттердин 2 эсе көп иштеп тапкандыгы белгилүү болгон. Ал эми 3% дайыма өзүнүн каалоолорун кагаз бетине түшүрүп турган 3% адамдар калган 97% студенттердин арасында 10 эсеге көп иштеп тапкандыгы белгилүү болгон. Көрдүңүздөрбү, ошон үчүн каалоолорду дайыма кагаз бетине түшүрүп туруу бул абдан маанилүү. Ал эми экинчиси, эмне үчүн маанилүү? Анткени ошол биздин каалоолорубуз күн сайын кагаз бетине түшүрүп туруудан биздин подсознаниеге кирет, биздин ишенимибиздин тереңине кирет. Ишенимдин тереңине, подсознаниенин, акылдын тереңине чейин киргенде, анан кийин гана биздин каалоолор аткарылып баштайт экен да. Ошон үчүн биздин каалоолорду жазып туруу бул абдан маанилүү. Биз жазып аткан учурда каалоолорду көбүнчө баягы айфонго же багындай башка бир компьютерге эмес, именно ручка алып, тетрадка түшүрүү маанилүү. Анткени биз жазып аткан, кол менен жазып аткан учурда көз менен көрөт экенбиз. Ошол эле учурда биздин колубуз кыймылдап атат, тамгалардын ар бирин көзүбүз менен көрүп атабыз. Булардын бардыгы промой биздин подсознаниеге жеткенге абдан оңдой, жакшы жол ачып берет экен. Жазып аткан учурда биздики баягы биздин эмелибиз көпчүлүгү башка баягы бизди алакты кылуучу ойлордун көпчүлүгү жазуу менен алек болот экен дагы, промой транска эмеге киргизгенге, подсознаниеге киргизгенге эң сонун экен. Ошон үчүн бул кагазга жазуу, айфон же компьютер же дагы башка нерселерге эмес, именно кагазга, тетрадь алып ошого жазуу абдан маанилүү болуп саналат экен. Андан кийин үчүнчүсү бул эмне каалаганыбызды өзүбүз билиш үчүн. Биз көпчүлүк учурда, эмне каалаганымды өзүм билем деп ойлонот экенбиз да. Бирок жазып келген учурда биз баягы өзүбүз эмне каалаганыбызды билбегенибизди көрө алат экенбиз. Мисалы, чоң үй каалаймын деп ойлойбуз. Биз аны так жазбасак, жазып жүрбөсөк, просто үй. Каалаганыбызды гана билебиз да. Канча бөлмөдөн турат, анын сырткы площадынын аянты канча болуш керек, же болбосо канчанчы этаждан болуш керек, канча санузел болуш керек, домдордон квартира каалаган болсок да, мына ушулардын бардыгын биз жазып отурганда так билет экенбиз. Машина, мисалы, машина каалайм деп жүрө беребиз да. Машина каалайм деп жүрө бергенде, аны биз так жазбаган болсок, мисалы,
жазсак көрүнүп турат да кандай машина да, так жөн эле машина десек, кир жууган деле машина, кийим тиккен деле машина, москвич деле машина да. Вот ушуну биз так жазып кандай машина каалайбыз, мисалы ламборджини же болбосо феррари же болбосо Кыргызстанда андай эмелер көп жок, бирок Кыргызстанда азыр көп популяр бул Lexus 570 өңү кандай болуш керек, ички салону кандай болуш керек, ушулардын баардыгы жазылып так көрүнүп турса, бул дагы биздин жетүүбүзгө өтө сонун мүмкүнчүлүк түзөт экен да. Андан кийин төртүнчүсү эмнеге маанилүү, биз максатыбызды жазган. Ал бизге багы тезирээк жетүү үчүн, ал нерсеге тезирээк жетүү үчүн эмнеге десеңиздер, бул биз күн сайын жазып турганда, биз аны күн сайын көрүп турабыз. Күн сайын көрүп турган нерсе күн сайын биздин оюбузда болот. А биз эмнени ойлосок, ошол нерсе аткарылат. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн биздин кыялдарыбызды жазуу, биздин каалоолорубузду, максаттарыбызды күн сайын тетрадка түшүрүп туруу абдан маанилүү экен. Сиз биринчиден бат жетет экенсиз, тезирээк жетет экенсиз. Экинчиден сиздин ошол каалоолоруңуз сөзсүз түрдө күн сайын жазып турган каалоолоруңуз аткарылат экен. Үчүнчүдөн каалоолоруңузду так билип турат экенсиз, сиз башка нерсеге алакты болбой ошол каалооңуздун үстүнөн иштегенге мүмкүнчүлүк болот экен. Күн сайын жазып туруу менен биздин подсознаниеге батыраак киргизет экенбиз. Эми ошол каалоолорду же болбосо өзүбүздүн кыялдарыбызды, максаттарыбызды кантип туура жазышыбыз керек. Мына ушул жөнүндө дагы бир аз маалымат берип өтөйүн. Сиздерге бир аз шпаргалка болуп калсын. Биринчиси, өзүңүздөрдүн максатыңыздарды туура формулировать этишиңиздер керек. Өзүңүздөрдүн максатты туура формулировать этип коюлуш керек, так кылып коюлуш керек. Жанагы мен айткандай жөн эле үй каалайм эмес же жөн эле машина каалайм эмес да, ушундай так болуп коюлуш керек. Качан каалайсыз, кайсы убакытта жеткенди каалайсыз, ошонун баардыгына да. Экинчиси, сразу эле азыркы өзүңүздүн состояниеңизди карап туруп, состояниеңиз өтө эле төмөн, өзүңүздүн абалыңыз, каржы кирешеңиз өтө эле төмөн, бирок абдан чоңду коюп жазып алган дагы болбой калат экен да. Ошон үчүн биринчи жөнөкөй каалоолордон баштаган жакшы экен. Биздин мозгду биринчи жөнөкөйдөн баштап көндүрүп, анан чоңдорго өтсөк жакшы экен. Мисалы, шуба, кандай шуба каалайсыз айымдарга да, кандай шакек тагынгыңыз келет, ошону жазыңыз. Же болбосо жөн эле бир майрамды кандай ресторанда өткөргүңүз келет, тоскуңуз келет, кандай ресторандан тамактангыңыз келет, ушул жөнүндө жазыңыз. Ушундай кичинекей нерселер. Кандай кир жууган машина каалайсыз, мүмкүн кээ бирөөбүздүн үйүбүздө кир жууган машина деле жок, айылдарда жашагандарда да. Ошол каалоолоруңузду кичинекейден баштаңыз биринчи. Ошолордун ар бири аткарылып отурган сайын сизде ишеним чоңойот дагы, анан могу жер дагы чоңоюп баштайт, чоңураак каалоолоруңузду чоңойтуп жазасыз. Экинчиси, бул каалоолорду жазып жатканда үчүнчүсү, каалоолоруңузду жазып атканда дайыма өзүңүздү багындай позитивдүү абалда кармаганыңыз жакшы. Күлүп, шаңдуу, позитивдүү абалда кармаганыңыз жакшы. Эгерде сизде маанайыңыз такыр жок болуп чөгүп турган болсо, лучше андай күндөрү, ал күнү сиз ошол мезгилде өзүңүздүн каалооңузду жазбай эле койгонуңуз жакшы дейт элем. Анан төртүнчүсү, сиз каалооңузду жазганда, мен үчүнчүсүнө кыстырма кылып кетейин. Өзүңүздү баягы позитивдүү абалда турганыңызда жазышыңыз керек. Ошондой эле өзүңүзгө оңтойлуу жерди дагы тандашыңыз керек. Сиздин каалооду жазып атканда телефонуңузду өчүрүп, бездушно кылып, сизди алакты кылбашын үчүн, же болбосо сизди улам эле алакты кылган бир шумдардын бар жерде эмес, сонун бир жаратылыш койнунда же болбосо тынч бөлмөдө ушундай учурду өзүңүзгө тандап алып туруп, жакшынакай бир музыканы коюп туруп, анан кийин жазсаңыз, бул сизге каалоолоруңуздун дагы эффективдүү болуп аткарылышына өбөлгө түзөт. Төртүнчү бөлүктү айтайын. Төртүнчү, ошол жазган каалоолоруңузга өзүңүз ишениңиз. Сиз ишенсеңиз гана андан кийин Аллахым берет. Дайыма берүүчү Аллахым бизге, бирок ошо Аллахымдын бизге берерине ошол каалоолоруңуз толук түрдө аткарыларына өзүңүз биринчи ишенишиңиз керек да.
эгерде сиз ал нерсеге ишене албай турсаңыз, каалоолоруңуздун аткарылышына ишене албагандыгыңыз бул сизге максатыңызга жетүүгө тоскоолдуктарды жаратат. Аллахыма негизинен биз мисалы кээде бул өтө эле көп бул болбой калат го деп ойлойбуз. Негизи Аллахымдын казынасы экенин, Аллахыма бир стакан суу берген менен илтеген бир үйдү берген оп окшош эле. Көбүнөн тең эч эме деле кылбайт. Болгону сиз ишенип, ошону сурап, ошону жазсаңыз болгону деп айтат элем. Мына ушул мен сиздерге бул видеодон 4 эмне үчүн жазышыбыз керек, каалообузду эмне үчүн кагаз бетине түшүрүү маанилүү экендиги жөнүндө 4 пункт айттым. Жана ошондой эле кантип туура каалоолорду жазуу керек жөнүндө дагы 4 жолду көргөзүп бердим. Эгерде кимдир бирөөңүздөргө бул пайдалуу болгон болсо, мен кубанычтамын. Анан дагы бир нерсени айтып коеюн, ошол каалоолорду позитивдүү маанайда жазуу менен биргеликте эле каалоо жазганда, каалоолоруңузду же болбосо максаттарыңызды жазган тетрадтарыңызга дагы абдан маани бериңиз. Эптеп-септеп эле тетрад эмес, мындай жакшынакай, калыңыраак, көпкө сакталчу жакшынакай тетрадтарды тандаган оң. Ручканы дагы жашыл ручка менен жазсаңыз жакшы. Эгерде жашыл эмес, жашыл ручка сизге жакпаган болсо, анда өзүңүзгө каалаган цвет менен эле жазыңыз. Бирок өзүңүзгө оңтойлуу болгон, жакшы жуккан сонун ручканы тандап алып жазганыңыз абдан маанилүү. Мына мен өзү 5 жылдан бери өзүмдүн пландарымды, максаттарымды жазып жүрөм. Бул менин ошол тетраддарым, мындай тетраддар менде дагы бул жакта ичинде 3 бар. Бардыгыңыздарга ийгилик. Эгер видео сиздерге жаккан болсо, лайк басып коюуну унутпаңыздар. Сиздерди мен дагы жакшы темалар менен сүйүнткөнгө аракет кылам. Сиздер лайк басып мени сүйүнтсөңүздөр. Дагы сиздерге кандай темалар кызыктуу болот, комментарий калтырууну дагы унутпаңыздар. Жакшы калыңыздар.